Силер чоң атаңардын же таятаңардын коргосун бөлүп аткан жоксуңар. Мына жерде бирөө чыгып айтып атат, таятаңдын жериби, чоң атаңдын жериби деп туугандарым. Силер чоң атаңардын же таятаңардын коргосун бөлүп аткан жоксуңар. Кээ бирлер ойлоп атса керек, бийликке келип өзгөрүп кетти деп. Биз өзгөрө турган убакыттан өтүп кеттик. Биздин тамырыбыз, биздин каныбыз, биздин жүрөгүбүз эл деп калган, аягына чейин эл деп болот туугандар. Ошондон эч кычалат болбогула. Ар бир кылган ишибизди, ар бир кылган аракетибизди эл үчүн жашайбыз. Эл үчүн кылабыз. Ана муну жерди сатып берди, сууну сатып берди, тигини кылып берди. Ал андай эмес. Эч кимге биз муктаж эмеспиз. Бир гана биз элибизге, мамлекетибизге муктажбыз туугандарым. Ошондуктан жанагы ушак айың чыгаргандар, жанагы жөн эле жерден адамга көз ыйпагандар, ушундан жок дегенде ушул бир орозо маалында этият болсок. Мына жерде бирөө чыгып айтып атат, таятаңдын жериби, чоң атаңдын жериби деп туугандарым. Менин таятам, чоң атам, атам, апам бардыгы эл арасынан чыккан адамдар. Мен чоң болуп бирине түшүп калган жокмун. Ошондуктан менин ата-энемдерге, тууган уругума, жакындарыма сөз тийгизбесеңиздер деп суранамыз деп. Эл чындыкты билсин. Марат Иманкулов чек ара маселеси бир жактуу чечилбейт, бир жактуу чечүүгө аракет жасоого тирешүүгө согушка алып келет. УКМКнын төрагасы мурдагы биринчи орун басары Марат Иманкулов кыргыз бийлигинин кыргыз-өзбек чек арасын тактоо көп жылдан бери келаткан маселени чечүүдөгү аракетин оң баалады. Чек ара маселеси Кыргызстандын көп жылдан бери жайылган көйгөйү. Мурдагы бийликтер чечпей созуп келишкенин жыйынтыгы, анын чечүүнүн эң ыңгайлуу мезгили Союз жаңы гана таркаган 1993-жылдар болчу. Ошол убакта чечилгенде азыркыдай тамырлабай элде 30 жыл кыйналмак эмес. Кийинчерээк Өзбекстан президенти бир жактуу чечүүгө аракет жасады. А биздин бийлик чечкүндүк адамдарга бара алган жок. Жаман болду. Чек ара аймагында мезгил менен чырчыгып жергиликтүү калкка түйшүгүйдү. Такталбаган аймакта эки өлкө жарандары бул жер меники деген жаңжалга барары талашсыз. Азыркы бийлик бул маселени чечели деп аракет кылууда, бирок кээ бир кадамдарында эл тараптан түшүнбөстүк болуп жатат. Бул маселеде көбүрөөк ойлонуп, анализдеп, эл менен пикир алмашып, макулдашып, оюн угуп койсо ашыктык кылбайт. Маселенин баары түшүнбөстүктөн жаралат. Мен азыркы бийлик улуттук кызыкчылыкты жыйыштырып коюп, коңшу өлкөнүн талабын аткарууга умтулуп жатат деген пикирлерге кошулбайм. Андай ниеттери жок, бирок конкреттүү эл жашаган аймак тууралуу сөз болгондо ошол аймактын тургундарына алдын ала сөзсүз жолугушу керек. Кандай пландарды коюшканын, кандай чечимдерге ыктап жатышканын, анын мамлекет үчүн кандай пайдасы бардыгын элге түшүндүрүп койсо баары өзүнүн угунда кетмек. Чек ара өтө опурталдуу маселе, ал дипломатиялык мамилени талап кылат. Бир жактуу чечилбейт, бир жактуу чечүүгө жасалган аракет тирешүүгө согушка алып келет. Андайга жол бербеш керек. Жүздөгөн жылдардан бери коңшу жашап жаткан тууган элбиз. Конфликт эч кимге пайда алып келбейт. Өлкөбүз экономикалык кризиске батып турат, жакырчылык көбөйүүдө. Мындай учурда тирешүү керек эмес. Бечерге жөтөлдүн кереги эмне дегендей эле сөз, бирок улуттук кызыкчылык, чек ара же башка коопсуздук маселесинде болобу биринчи орунда турусу шарт. Кандай маселеде болосун мамлекеттин кызыкчылыгын бирөөгө алдырбаш керек. Бул саясатта эң негизги принцип болууга тийиш. Чек ара маселесин чечилбесе баягы эле карапайым эл кыйналат. Чечүү үчүн эки өлкө компромисске барышы керек. Бербейбиз, албайбыз деп отура берсек маселе тереңдейт, чечилиши кечеңдейт. Качанга чейин элди бул меники, бул сеники деген талашка түртүп кыйнайбыз. Эки өлкө достук атмосферада эки жактын тең кызыкчылыгын эске алып, ири отуруп түз кеңешип, нече жылдан бери чубалжып келе жаткан маселеге чекит коюуга убакыт келип жетти. Эл чындыкты билсин. Жер кетип жатса сени чуң катпайсың, тескерисинче колдоп жатасың дейт Фейсбуктагы достор. Чек араны акыры чечишип такташыбыз керек болчу да, туурабы? Ал эми чек ара маселеси биз каалагандай эле бир тараптуу чечилбейт болчу. Бир жерди алсак, экинчи жерди берүүгө туура келет. Нарын аябагай айтып өткөндөй, чек ара маселени эч бир өлкө жана ошолордун арасында биздин бийлик дагы эч убакта ачыктап элге жар салып чечкен эмес. Сүйлөшүүлөр жабык өтүп, качан гана жер такталгандан кийин элге кабарлап койчу, болбосо чек ара такташууда чоң ызы чучугат эле жана эзеле чечилбейт ал маселе. Ташиевдин эл алдын ала билсин деген аракети өз башына миш болуп отурат эми. Мейли чек арадагы чечилбеген бойдон калсын, андан ары баягы эле баягы. Кудайдын куттугун урушмай, талашмай, атышмай улана берет бул бир. Экинчиге сепети коңшубуз байкатпай жылып отуруп, 50 гектардан көп жерди алып коюштары мүмкүн. Ошол себептен унчукпай отурам. Богоздонуп, сөгүнүп калганга дараман болгон. Негизи эле чек арага тийишпей эле коюш керек эле. Атса атышып, чапса чабышып жата бермекпиз. Мынча популист патриоттор кайдан чыкты? Кемпир-абадка чуулдап каттагандай токтогул суу сактагычын эмнеге каттабайсыңар? Ошончо жер суу үчүн күйгөн болсоңор, биринчи болуп катастрофалык абалга кептелген токтогул суу сактагычына жөнөмөксүңөр. Ташиев Кемпир-абадты кайсы жерге алмашыптыр? Ошол бизге өткөн жерге эмнеге каттабайсыңар? Патриоттукту жамына алып популист болуп жатасыңар, ишенбейм деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Мынакей, Тажикстандын аскерлери биздин жерге кирип танкаларды алып келип коюп алышкан. Алар бул жака өзүнчө база ачып алган. Ал эми биздин чек арачылар турбай, биз алардын эч болбосо түнкүсүн жерди кайтарып берүүсүн суранганбыз. Сиздер ушул чек арага келип абалды көрүп, бул боюнча тиешелүү чара көрбөсөңүздөр эл кыйналып кетти. Мана ятла, мана тажиктер, погромдор ушундай турат.
Men surangamın şerki pagran tursun, bizi de korgosun dep. Баткен облусундагы Лейлек районунда 200 адам чогулду. Алар чек арага жакын жерде жоголгон өспүрүмдүн уурдалышы боюнча маселени көтөрүшүүдө. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда тарап кетти. Бул жерде чогулган элдер Лейлек районунун Бешкент айылынын айыл өкмөтү менен жолугуп окуя тууралуу маалымат алышкан. Ошондой эле алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп бул маселени тез аранын ичинде чечип берүүсүн суранышты. Кимдери дагы калган, жардам бергиле. Мунун тужудан телефондору калган. Кийимдери дагы калган, кан болуп атат мына шлепкалары дагы. Улар шетте эме кылган эле. Bunday bolдар эмес эле бул. Азыр жок мына. Бүгүн канчасы болду балдар? Чысылы канчасы? Жүк база кылып алган. Немелерди коюп алган, танкаларды коюп алган, толтура солдаттары менен турат. Бирок биздики болсо турбайт. Мен суранганмын пограндардан. Эл чындыкты билсин. Свет электр энергиясы боюнча азыркы бийликти жактырбай чөктөнү алып салган менен светтин баасын көтөрүү деп кокуйлап жаткан азыркы бийликке каршылардын бири 1-2 жыл мурун эле башкача ырдап жаткан экен эле. Азыр булар 5 колуңдай билет эмнеге Садыр Жапаров светтин тарифин өзгөртүүгө мажбур болгондугун, бирок айтышпайт. Анткени буларга азыр ал кызык эмес. Буларга азыр тескерисинче элдин наразычылыгы пайдалуу, бирок өздөрүнчө керек болсо жүгүрүп барып фактысы менен изилдеп келишет. Популисттер булар өздөрүнө керектүү бардык нерсени изилдеп чыгышат. Төмөнкү Шайылбек Маматокторовдун эски постун окусаңар, бул сүрөттөр эле көрүнүп тургандай канадалык компания эбактан бери эле мөңгүлөрдү талкалап келе жатышат. Ал эми болсо ошол талкаланган жана келечектеги талкалай турган мөңгүлөр үчүн олчойгон айыппул төлөөдөн качып парламент аркылуу атайын мыйзамды өткөрүп алышты. Карасаңыздар, муздун калыңдыгын мөңгү миңдеген жылдар бою калыптанат. Түбөлүк муз вечная мерзлота планетасына, климатына, экологиясына түздөн түз таасир берет. Нымдуулук жана таза абаны ушул муздар камсыздайт. Мөңгүдөн айрылса заматта каңгыраган чөлгө айланабыз. Төмөндөгү жүйөлөрдү келтирүү үчүн академикалык билим же гидроресурстар боюнча атайын адис, климат боюнча профессор же энергетик болуштун деле кереги жок. Кызык көл тайыздайт. Акваториянын климаты начарлат. Суунун составынын туздуулугу көтөрүлөт. Жыйынтыгында туризм өлөт. Нарын дарыясында суу азаят. Токтогул суу сактагычы толбойт. Жыйынтыгында энергетика өлөт. Сууларыбыз азыркы тапта коңшуларга туруштук берчү жалгыз булчунубуз же кескин аргументибиз. Андан айрылсак Өзбекстанга жана Казакстанга суу жетишсиз болуп, коңшулар менен болгон араң турган мамиле да өлөт. Эң коркунучтусу Орто Азияда кургакчылык башталса, эми өзүнө келип жаткан Арал деңизи кайра кургайт. Азия континентинин эң бир берекелүү түшүмгө мол аймактары Африка өлкөлөрүнө кейпин киет. Мөңгүдөн колуңду тарт, кара үзгүй маңкурт деп Бактуулин Мамбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Эмне үчүн Жапаров убада бергенин тартынбайт, эмне үчүн кынчылткан кыжалаттарын миң мүшкүлдөн коркпойт. Ал эмес алтын аяктан аш ичет кыргыз дедиби, демек ошондой болот. Анткени айым көкөйүндө бир гана калайыктын көксөгөнү жараткан өзү колдоп турса, Садырдын жүрөгүнө көп жакты акылмандык шыгын салып турса, калайык калаган кишисин казганактап тиреп турса, өлкө кайда барат өнүкпөй. Кулдуктап кутулуунун бир гана жолу чындыкты айтуу. Ошол чындыкты айткан жигит келди. Эч ким күбүлтүккө түшпөй эле койсун. Байдын ашын аяган байкуш болуп тыйын санап битиреп сары эсеп кылып, мамлекетке жаңа чыган болуп атпайбы? Самолетко минип койду. Вертолетко минип койду, баннер кылып жиберди деп, мындай кийим кийип жиберди деп, алтынды айтып такмаза кылып атасыңарбы? Чылык алтындан кийим кийгизип койбойбу? Садырга эл керек болсо, падышанын сөйлөтүн келтирип эң жогорку прабадагы алтындан кийим тигип кийгизип койбойбу? Бу да Садырдын алтын кийими деп музейге коюп, анан бүт дүйнөгө келип көрөт. Туризмди көтөрүп, эл маскара концертке эмес, музейге барып калат. Баннерби? Баннерди чылык алтына жасатып кой Жапаровдун сүрөтү менен. Эң кымбат баннер деп дүйнөгө дүң болуп, Гиннес китебине жаздырып, ЮНЕСКОга алып барып илип ташта, дүйнөгө кыргыздын аты чыгат. Дүйнөдөгү эң кымбат баннер деп көрсө, кыргыздын өткөн падыша сыйлаган калк жок экен дейт. Муну да жасайт эгер эл кааласа. Кудай ошондой бай, кудуна алганды кучагына басып мерине бөлөйт. Байлык Кудайдыкы, берем дегенге берет, бербейм дегендин колундагысын да тартып алып коет. 5 сомуңда 5 миллиард долларың да бирдей Кудай үчүн. Садырдын ишенгени Кудай, анан Кудай колдогон эл. Алыбек алын билип, жели чыгып эле отуруп берсе, ошол акылдуу Алыбек болмок. Бакубат жашоо, жыргалчылык, акча тыйын менен эле чеңелбейт. Телегей тегиздик ишенимде. Бир Кудайга, анан кыргыз элине ишенет. Садыр кыргыз элинин ага болгон ишеничине ишенет. Элдин өсөм деген жапатырмак ниетине ишенет. Ошолор баарын эле дүйнө, мүлк менен, акча тыйын менен ченей беришет экен. Эскилер эсиңерге дагы салгыла, көрүп жүрөсүңөр го. 2 метрге жетпеген сундуй гана ак болотнайга оролгон эле бирдене кирет кабырга, башка эчтеке кирбейт. 6 уюк түнгө. Ошону менен бүттү мүлкүн. Ошон үчүн бергиле, колуңда барыла тарат. Эгер эмне кылууну билбесеңер, анда жакшылык кылга. Жыйган тергениңдин баары калат. Кимге калды? Кадырыңа жетеби? Анан эмнеге ушунча төөгүң менен жер каздың? Ушуну жыйнайм деп көрбөгөн иттин жебеген тозогуң калдыбы? Күндүз күлкүң менен түн уйкуң калдыбы? Демек баары бекер.
Эмне бекер эмес ошондо? Калкка кылган кызмат бекер эмес, калкты кубанткан мээнетиң бекер эмес, калктын аркың тийбеси жаралган да бекер. Жапаров бир кунтой айтты, кошуна колуң жакын жука колунда барыңарды бергиле, аянбагыла, жакшылык кылуу үчүн сөзсүз эле бай болуш керек эмес деди. Ага эмес мага берчү киши жок деп кайра өзүнө кайрым күтпөй бер. Бул садырдын барын бирсиң, бир туугансың дегени да, оң колуңдун бергени сол колуң билбесин. Дүнүйө мүлк үстүн болбойт, эч бир жакшылык жерде калбайт, ичи тар итине бок бербейт деген таамай сөз бар. Бир жерде дүрүлдөп тиреп туруп да колунан жакшылык келбегени бар. Байманаң ташып турган ден соолугун ийне жегизип турса анын эмнеси байлык? Ден соолугун чатырап турса, нанга жетпей турсаң ал да жашоо эмес. Же ошол дүнүйөң батпай атып, үй ичин кырчылдашып турса ал да өмүр эмес. Бели токтун дүйнөсү түгөл, төгөрөг төптү Кудайдын корку менен гана маанисине барат. Өйдө төмөң миң мүшкүл кыйынчылыкты ойлобо журт эми. Эл башынын пейли оң болсо, элдин пейли оң болот. Ошондой жетекчи келип турат. Ошол уулдун оозунан чыккан ар бир убада сөзгө ишенип, белин курчайт эл эми. Эмне үчүн Жапаров убада бергенден коркпойт? Ал элге бирикти. Элдин өсөм деген ниети менен бирикти. Эл менен Садыр бир деп Канатбек Малаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды.